Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен чалпыңыздарга. Бүгүн буюрса биз Москва шаарындагы правовой центр агентумга келдик буюрса. Бул жерде юристтер менен жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бүгүнкү учурда ошол бир мекендешибиз запрет болуп калып, ошону чыгарып, жана сиздерге ушундай юридикалык кандай кызматтар керек болгон болсо, штрафтар болобу, закрет болобу, ошолор боюнча буюрса юристтер менен маек кылабыз, жакшы жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр бул жерде бир мекендешибиз отурат. Ассаламу алейкум. Кандай жалпы? Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует команда правового центра «Агентум». Сегодня мы вам расскажем, как наш Жумабек, имея запрет при вступившем в законную силу решениях судов, не смог заехать в Российскую Федерацию. Он нам сейчас подробно расскажет, как он работал другим юристом, обратился в правовой центр «Агентум». С нашей помощью спустя 2 года ему удалось заехать в Российскую Федерацию. Туган эмне болду эле, кененирээк маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Ошо мен 1 жыл мурун запретке түшүп калып, ошо Кыргызстанга кеттим. Башка юрист менен иштештим, ошо до конца бүтпөй калып, иштер кайра право центрге агентимге кайрылдым. Майра Махметжанова, ошолордун командасыга. Ошо Кыргызстанда туруп, ошолор менен сүйлөштүм. Доверенность бардык жок жөнөттүм, сураган документтерини. Ошол жөнөтүп, бат эле бүттү. Кайра келип алдым мен. Кайра келип Москвада жүрөм, аз документ кылып. Азыр сиз Кыргызстанда туруп, бул жака документтериңизди жөнөттүңүз, бул жакта жардам берип чечип маселеңизди. Аэропорттон бир жактан эле келдиңиз, уже келип алдыңыз, Москвадасыз азыр. Ошондой келип алдым, документтеримди кылдым. Бардыгы жакшы. Проблема болбоду жолдо? Проблема болбоду. Эми жакшы документтер кылып, дальше иштеп жүрө беребиз. Аябай сонун законду сыйлап, профессионал. мыйзамга башып, документтерди так кылып жүрөсүз, буюрса. Мына урматтуу мекендештер, аябай сонун жаңылык. Биздин мекендешибиз запрет болуп, ошо Кыргызстанда жүрүп, бул жакта ушул агентство бүтүрүп, сонун кылып келип алып Исламан. Сизде дагы кандай маселелер болгон болсо, тааныш туугандарда, тааныштарда ошол маселеңизди чечкенге ушул жакка кайрылсаңыздар болот. Биз көптөн бери тартып келебиз, буюрса ишеничтүү, толугураак маалымат алыш үчүн номерлерге кайрылсаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле правовой центр агентум. Буга чейин эле ошол көргөнүңүздөй эле биздин жаран кайрылган. Кыргызстандан туруп өзү айтып кеткендей эле. Бул жерде бул запретке түшүп калган. Ошол отдел по вопросам миграции деген орган бар, ошол жактар запретке коюп коет. Көбүнчөсү Кыргызстандан туруп кайрылышат. Ошол жакынкы арада ошол чечип берген маселебиз ошол кишиники болгон үчүн бүгүнкү күндө сиздер менен ошол жаңылык менен бөлүшүп атабыз. Бул кандай болгон? Бул запретке түшүшөт, баары эле билет, штрафтардан улам, выдворениядан улам, андан сырткары дагы ошол кайсыл отдел по вопросам миграции кайсыл нарушениясы үчүн киргизген тууралуу ошол часть статьясын коюп анан кийин киргизет. Ошонун негизинде ошо каратып, негиздери бар болсо, ошол негиздерге карап анан кийин биз запреттерден чыгарабыз. Бүгүнкү ошол жараныбыз кайрылып, Кудай буйруса бул жакта Москвага келип алды, бардык документтери буйруса жайында болот. Вот, сегодня мы его поздравили о том, что ему удалось въехать в Российскую Федерацию. И далее мы расскажем вам о том, что с 9 сентября этого года повысятся госпошлины при подаче заявлений в суд. Это связано с тем, что федеральным законом внесены изменения в налоговый кодекс. Например, при подаче заявления о расторжении брака госпошлина раньше была 600 рублей, сейчас она будет 5000. Когда подавался когда подавал заявление по делам особого производства, была пошлина 300 рублей, сейчас она будет 3000. По делам арбитражных, которые рассматриваются арбитражным судом, госпошлины практически повысились в 10 раз. Это касается тех заявлений, которые будут подаваться в суды после 8 сентября 2024 года. Бул жак госпошлина жөнүндө айтып атат, кыргызча айтканда бул мамлекеттик алымдар жөнүндө. Ошол ар бир өзүнүн маселесине каратып, ажырашуу болобу же болбосо жогорку сотко кайрылабы, ошолорго байланыштуу мамлекеттик алым төлөнөт.
ошол алымдар 8 сентябрдын 2024 жылынан баштап ошол учурда кайрыла турган болсоңуздар, уже госпошлиналарды азыр айтып кеткенден кийин 2 эсеге көтөрүлөт. Эгерде арбитраждык сотко кайрыла турган болсок, ал 10 эсеге көтөрүлөт. Ошол жөнүндө эгерде ошол азыркы маселелериңиздер бар болсо, 7 сентябрга чейин кайрылып бизден маалымат алсаңыздар болот. Информируем также, что есть запреты, которые мы снимаем иностранным гражданам, запреты на въезд в Российскую Федерацию, которые мы снимаем иностранным гражданам не через суд. Одним из таких запретов является запрет, установленный Роспотребнадзором. И если у кого-то из вас или ваших близких родственников есть запрет, установленный Роспотребнадзором на въезд в Российскую Федерацию, то мы настоятельно рекомендуем обратиться к нам по телефону нашей горячей линии. Мы расскажем про все нюансы и новшества по снятию данного запрета. Запреттер боюнча айтып кетсек, чыкканы, киргени, кайсыл органдар тарабынан түшкөнү, ар бир органдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошо каратып чыгарса болбойбу, ошолордун баарын тең айтып кетебиз. Азыркы айтып кете турган запретибиз бул Роспотребнадзор боюнча. Эгерде ушул орган тарабынан түшүп калсаңыздар, муну чыгарса болот. Биздин ошол телефонго кайрылсаңыздар, биз жооп берип сиздерге баардыгын түшүндүрөбүз. Көбүнчөсү ошол Роспотребнадзордо запретке түшүп калгандар Кыргызстанда болот, ал жактан документ салышат. Ошо каратып ар биринин өзүнүн убактысы болот, ошо каратып биз чечкени аракет кылабыз. Также мы расскажем вам о том, что вы можете обратиться в правовой центр Агентум по вопросам взыскания алиментных платежей на несовершеннолетних детей, по расторжению брака, по разделу имущества, по снятию запрета на въезд в Россию, по снятию запрета на выезд из России, у кого есть долги и оспаривание судебных решений, по уголовным делам, по арбитражным делам. И если вы нуждаетесь в процедуре банкротства, то тоже имеете право обратиться к нам. По земельным вопросам, то есть по всем вопросам, по работе с службой судебных приставов, а также если вы не согласны с действием сотрудников ГИБДД. По всем этим вопросам правовой центр даст вам разъяснения и консультации. Мы рады видеть каждого из вас. Бизде ошол юридикалык фирмабызда бардык суроолор каралат. Ошо алименттер боюнча, ажырашуу боюнча азыр бул вопростор аябай күчүп атат суроолор. Себеби дегенде кайсыл жакка кайрылыштарын билбейт. Кыргызстандын жарандары болуп деле бул жакта ажырашсак болобу деген суроолор болот. Ооба, болот. Ар биринин өзүнүн ситуациясын ар бирин отдельно карап, анан кийин сиздерге толук консультация беребиз. Андан кийинкиси сот аткаруучулар боюнча судебный пристав деп коет. Чыкканы же киргени бул жака бир запреттер коюлат. Ал штрафтардан улам же болбосо башка маселелерден улам. Аны баары тең ошол индивидуально деп коет. Ар бирин өзгөчө, ар биринин өзүнө бир карап анан кийин жооп беребиз. Андан кийинкиси кылмыш иштери боюнча да бизде каралат. Буга чейин дагы айтып кетебиз. Кандай бир суроолоруңуз болбосун, баарын тең ошо телефондон же болбосо бул жака келип консультация алып кетсеңиздер болот. Андан сырткары ошо арбитражный соттор бар. Банкротство жөнүндө да көп угасыздар. Бул кыргыз жарандары эмес, Россия жарандары. Кыргыздар Россия жаранын алып, анан кийин бул жакта банкротство кылышат. Ошол жөнүндө дагы толук маалымат беребиз. Бизде юридикалык фирмада бардык суроолор менен кайрылсаңыздар болот. Кандай талаш тартыштар болбосун, биздин правовой центр Агентум сиздерге жардам бергени аракет кылат. Мы также по всем новым законам обязательно выпустим новые ролики. Смотрите нас. Всего хорошего. Саламатта калыңыздар, правовой центр Агентум командасы.